Урматтуу келиндер, сиздер мусулман келиндерсиңер. Кызматыңарга сөзсүз соо боласыңар. Кайнене разы болбосо дагы Алла разы болот. Сиздин жашооңуз кайнененин колунда эмес, Алланын колунда. Сиздин бейишиңиз кайнененин колунда эмес, Алланын колунда. Ошон үчүн сиз иншаалла жашсыз. Сиз күчтүүсүз, сиз акылдуусуз. Сиз деле ошого кайнененин жашына барасыз. Кызмат кылып кое бериң. Себеп дегенде, ошо сиздин жарыңыз, сиздин сүйкүмдүү күйөөңүздү төрөгөн эне ошол. Бүгүн көп сүйлөп коюшу мүмкүн. Бүгүн орой сүйлөп коюшу мүмкүн. Көбүрөөк сындап коюшу мүмкүн. Эчтеке эмес. Каарылык деп коюң. Бирок бетине айтпаңыз. Өзүңүзгө ар бир кызмат кылган сайын Алла Таалам сооп берет. Суу жок жерде суу берсеңиз, өлгөн адамды тирилткендей соо аласыз. Аны учурда сиздике кайненеге суу бере эле бериңиз. Аны айтпасын деген бул суу эле берет, чай деле бер айланайын. Суу берип мен өлтүрөйүн деп атасыңбы сен? Бул эмне кылганың? Ага инилик сиздерге бир насаат. Кайненелерди жакшы сыйлагыла, урматтагыла. Кайненелер падыша болуп эле, каалагандай эле гонять этип эле кул эмес да эми. Сиздерге келди, эми өзүнүн үй бүлөсүн таштап келди, өзүнүн бир туугандарын таштап келди. Бардык нерсесин сиздерге таштап келди. Ошо сиздер менен үй бүлө куруп кетейин деп, анан келип алып кайненеси, кайнежеси, кайынсиңдиси баары эле минип алса, кандай бой? Наоборот, ошого машалла жылуу сөз айтып, ал эми кул эме, кул болуп келген жок го. Өзү чын-чынында келгенде шариятты караңыз, кайненеге кызмат кылуу баланын, кыздын мойнундагы милдет, фарз. Кызмат кылбай койсо, кызмат кылбай койсо күнөөкөр болот. Алланын алдында чоң күнөөкөр болот булар. Эгерде кайсы бала атасына, апасына кызмат кылбаса, кайсы кыз турмушка чыгып кеткенден кийин деле атасына, апасына кызмат кылбаса, күнөөкөр болот. Чоң күнөөкөр болот. Келин кызмат кылбаса күнөөкөр болбойт. Бунун мойнунда милдет эмес. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн кызматын барктап рахмат айтып кое бериңиз, урматтуу кайненелер. Рахмат, мына кызмат кылган мойнунда милдет эмес болсо да кызмат кылат. Менин кызым бир жака турмушка кеткен, турмушка кетсин уюшту. Мен ооруп атсам келип кызмат кылыш керек эле. Бирок мына келин кызмат кылып атат го. Келими жууп берип атат, башкасын кылып берип атат деп, ушу келиндин кызматын дагы кичине барктап койгула. Кичине баалап койгула, мактап кое бериңиз. Ухмуш тамак бышырат, ухмуш таза кармайт деп. Андай кылбаса деле. Эртең барып болуп кетет. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер аны. Бар сүйүнүп калат. Кийин кызмат кылса, жүрөктөн кызмат кылат, ат души кызмат кылат, сүйүнүп кызмат кылат. Ошон үчүн үйдө ынтымак болсун.